Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Nahmeduhu ve nusalli ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Urmatlı bir tuğanlarım, ağalar, atalar, eneler, dostlar, iniler. Allah subhanahu wa ta'ala barozga жақсы амалдарда бекем болып, чоң күнөөлөрдөн сактанып, Алла Тааланын астына жарык жүз менен кирип барышыбызды насип кылган болсун. Катардагы 19-чу чоң күнөө мамлекет казынасынын зекеттен же олжодон кымтып калуу. Бул темага ошол коррупциядагы кирет десек, буйруса жаңылышпайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Azd kavminin Lütbiye деген bir kişini zeket çoğultkanı işletedi. Бұл kişi zeket çoğultup жүрүп, кейбір адамдардан ошол зекетин алгандан кийин кошумча белегин дагы беришет. Мына ошол белегин алып келип тапшырып атканда, мына зекет, мына мага берилди бул. Бул мага берилген белек деп ачык эле айтып өзүнө алып калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem батынан минбарга көтөрүлүп, силерден бирөөңөрдү мен зекет жыйнаганы иштетсем, бул силерге, бул мага белек кылынды деп айтат. Жөн буга чейин чынчыл боло турган болсо, энесинин үйүндө отурбайт беле дейт пайгамбарыбыз. Дагы бир мааниси, энесинин үйүндө отурса ошол нерсе келет беле ага дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem Аллага касам ичип айтам, Аллага ант ичип айтам деди. Кимиңер акысыз бир нерсе алса, кыяматта аны көтөргөн абалда Аллахты жолуктурат деди. Я акысыз ошол зекет жогултканда, же болбосо согуштан түшкөн олжодон эмне нерсени кымтып калган болсо, бөлүштүрүлбөй туруп, аны көтөргөн абалда Аллахты жолуктурат, көтөрүп алып. Силердин ичиңерден bir kişini билем, бакырган төөнү, мөөрөгөн уйду, маараган койду көтөргөн абалда Аллах Тааланы жолуктурат деди. Пайгамбарыбыз эки колун бийик көтөрүп, "О Алла, жеткирдимби?" деди. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem эч качан өзүнөн өзү сүйлөгөн эмес. Бул вахийден сүйлөгөн пайгамбарыбыз. "Ва ма янтиqu анил хава." Авадан сүйлөгөн эмес. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem мына ушул Аллах Тааланын аманатын элге жеткирген. Эгерде биздин заманда болуп калсачы, балким биздин абалыбызды көргөндө пайгамбарыбыз бизди да айтса керек эле. Кабат-кабат үйдү, кендерди, силердин ичиңерден уурулук жолу менен курулган заводдорду, фабрикаларды көтөрүп келет деп айтса керек эле балким. Бүгүн коррупция жолу менен түшкөн, тагыраак айтканда уурулуктан түшкөн акчасына катар-катар соода борборлорун ачкан адамдар бар. Мына ошонун бардыгын кыяматта көтөрүп келет. Пайгамбарыбыз айтпадыбы? Аллах Тааланын астына мөөрөгөн койду, мөөрөгөн уйду, маараган койду, кыйкырган төөнү, ошол бакырган төөнү көтөргөн абалда келет деди. Ал кайсы төө? Ал же олжодон кымтып калынган төө, же берилген зекеттен кымтып калынган төө. Мына ошонун бардыгын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ve sellem ачык айткан. Жеткирген.
Толук жеткирген. Кымтып калыштык некен? Эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Абу Хурайра радıyallahu anh айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге Хайбарга чыктык дейт. Хайбар согушуна чыккан элек. Биз алтын да, күмүштү да олжого алган жокпуз. Балким кээ бир буюмдарды, тамак аш, кийим кечени алдык дейт. Олжого алдык. Кийин бирөөгө карап, бир өрөөнгө карап жөнөп кеттик. Кийин бир өрөөнгө карап жөнөп кеттик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жузам коомунан бир киши белек кылган кулу бар эле. Яны пайгамбарыбыздын Жузам деген ошол уруудан, коомдон бир белекке алган кулу бар эле. Мына ошол кулу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана сахабалар отурган кезде пайгамбарыбыздын төөсүн акырын чечкени барат. Чечип үстүлөрүн бошоткону барганда бул кулга ок тиет дагы мет кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга айтышат: "О, шейит кут болсун, шейит кетти, Алла жолунда кетти, шейит кетти" деп калышканда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Жок. Аллага ант ичип айтам. Албетте ага Хайбар олжосунан кымтып калган чапаны ага от болуп оролуп күйөт" деди. Ошол чапанды кийет, оролуп алып, от болуп аны ичинен күйгүзөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул шейит кеткен жок, буга не деди? Хайбардан кымтып калган чапаны от болуп күйөт деди. Адамдар коркуп кетишти дагы, бир киши бир боо же эки боо алып келди. Боо билесиңер, ошол бут кийимдин байлагыч боосу. Мына ошол боону да алып келишти. Абу Хурайра бизге да кийим кече, тамак ашты алган элек дейт да. Мына ошонун баарын алып келишти. Сахабалар алып келишти. Кимде эмне болсо анын баардыгын коюшту, баардыгын ортого коюшту. Мына ошонун баарын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бөлүп берет эле. Бирок алып кынтып калгандыкты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң чоң күнөө экендигин айтып сахабаларга жеткизе алды. Демек мына ошол кулдун өлүп кетиштиги чоң бир сабак болду. Өлгөндө дагы пайгамбарыбызга вахий жеткен, ал демек мына ошол олжодон түшкөн бир чапанды кымтып калган эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну айтканда адамдар алып келген нерселердин баардыгын пайгамбарыбыз баягы эки боо, бир боо же эки боо алып келген кишини дагы пайгамбарыбыз тозоктон болгон бир боо же тозоктон болгон эки боо деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Абдуллах бин Амр айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Киркиро деген кулу көз жумганда ал тозокто деди. Сахабалар барып караса, кымтып калган бир тоону болгон экен. Тоону. Бул күндө мамлекет үчүн, бүтүн эл үчүн, журттун пайдаланышына, мамлекеттин пайдаланышына мектеп салына турган, мечит салына турган, бала бакча салына турган, жол салына турган бүт бардык тармактарда мына ошол элдин, мамлекеттин, элдин акчасы бар. Ошол элдин акчасына кылына турган, мамлекетке алып келе турган пайдадан жеген адамдар канча? Уурулук жолу менен минилген машина канча? Салынган үйлөр канча? Көл жээгинде салынган кортеждер канча? Ар бири маңдай тер менен келбестен уурулук жол менен келдиби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тозокто деди. Тозокто деди.
Ал ошол жетим менен жесирдин, карыя менен кемпирдин акчасы. Россияда орустун эшигин шыпырып тапкан, стройкада иштеп, курулуш иштеринде, бүт бардык иштеринде кылып тапкан бир туугандарыбыздын акчасы, талада кетмен чаап, күндүн ысыгына чыдап жүрүп, ап чыгып саткан дыйкандын акчасы, бутун муздакка салып, суу кечип жүрүп, машина жууган кичинекей бир кызматкерибиздин акчасы ошол. Бала чакасы ыйлап чыңгыраса каратып коюп, өзү да карап, аны да карап, мамлекетке да кызмат кылып, тегүүчүлүк менен кесиптеген, алектенген мына ошол жесир аялдын дагы акчасы. Ар бири кылган кызматына мамлекетке салык төгүп атат бүгүнкү күндө. Берген билими үчүн салык төгүп атат. Кылган кесиби үчүн салык төгүп атат. Үшүп калтырап дордойдо соода кылып аткандыгы үчүн. Суук. Ошого чыдап, иштеп берип аткан салыгын мамлекет үчүн, өзүнүн эли үчүн, өзүнүн журту үчүн берип аткан салыгынан сен пайдаланып жеп атасың. Балаңа жедирип атасың. Аялыңа жедирип атасың, небереңе жедирип атасың, ошондон кийинтирип атасың. Кандай бала чыгат деп ойлойсуң? Кандай кызматкер чыгат деп ойлойсуң ошондон? Adaletsizlik, залымдык үчкө бөлүнөт. Кимдир бирөөнүн мал мүлкүн акысыз тартып алуу, адамдарга залымдык кылып, уруп, токмоктоп, коркутуп, жеп өлтүрүү, коркутуп, үркүтүү жолу менен дагы көпчүлүк жарандарыбыздын мүлкү таланып кетип атат. Адамдарды сөгүп, каргап, же жала жабыштыктагы чоң бир залымдык болуп эсептелет, адалетсиздик болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минберде хутба айтып жатканда мындай деди: силердин каныңар, малыңар, аброюңар ушул шаарда, бул айыңарда, бүгүнкү күнүңөрдө арам кылынгандай арам кылынды деди. Yani Muharram ayında kan tөгүштүк, жала жабыштык, аброюн төгүштүк, арам кылынганы сыяктуу силердин каныңар, малыңар, аброюңар бири-бириңерге арам кылынды. Тагыраак айтканда, бири-бириңердин аброюңарды төкпөгүлө деди. Бири-бириңердин каныңарды төкпөгүлө, бири-бириңердин малыңарды талап албагыла. Ошол сен ишке орношуштук үчүн берген үйүң, берген белегиң, берген машинең бүт бардыгы коррупция. Оорулук жолу менен ишке бардың. Кантип акча топтойсуң? А билесиң сен ошону экесе оорулук жолу менен кайра таба алышыңды. Ал жүктүн оор экендигинен көздү жумуп коюп, акчасын алып өткөзүп, мамлекеттин акчасынан курулган жолду ошол силер талкалап бүттүңөр. Талкалап бүттүңөр, кадимкидей ачык эле алып, талкалап бүттүңөр ошол оор жүктүлгөн унааларды көзөмөлдөөдөн көз жумуп, талкалап бүттүңөр. Бул ачыктан ачык президентке, ачыктан ачык элге, ачыктан ачык мамлекетке кылынган бул
кыянаттык, урматтуу бир тууганым. Уурулук бул. İslamda en çoğun günahların katarında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olcudan kımtıp kalgan adam menen özün özü öldürgen adamdan başka adamlarga janaza okudan baş tartkanın bilbeybiz dedi. Bilesің бе, өлсөң ошол кейбір кылган ошол садакаларыңды адам көрүп калат да сен. Кейбір кылган миңден миң урулуңан бирин садакага чыгарсаң, ошону дагы баягы пиар жол менен чыгарганыңды адамдар көрүп калат дагы, өлүп калсаң, жакшы адам эле деп коюшат. Аны билген, урулуктан кымтып калганын пайгамбарыбыз билгенден кийин жаназа окубай койгон. Дагы да биздин молдокелер кичине ырайым кылышат. Өлүп кетти, бул өткөндөрүнө жок дегенде калган бир туугандарына, бала чакасына кичине ырайым кылайлы дешип, сени аяшат. Негизи бул урулуктан билинип калып, уурдаганын көрүнүп, мына ошонун жыйынтыгында өлүп кетсең, негизи жаназада окулбай калыш керек эле. Бирок биздин динибизде сага ушунчалык ырайым кылышат, шу жакшы жолго түшүп калаар бекен, шу адал жолго түшүп калаар бекен, пешенесин саждага коюп намазга жыгылып калаар бекен. Деген бир үмүт менен дагыян бир жаназаңды окуп атышат. Балаң үйлөсөң никесин кыйып атышат. Жакшылык жамандыгында катышып атышат бу молдокелер. Пайгамбарыбыз карызын төлөмөйүнчө жаназа окуган эмес. Zayd bin Halid el-Juhani aytат, Хайбар урушунда бир киши кымтып калганы үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жаназа намазын окуудан баш тартып мындай деди: "Досуңар Кудай жолундагы олжодон кымтып калган. Биз анын буюмдарын карасак, 2 дирхамга барабар болгон мончок кымтып калган экен" деди. 2 дирхамга барабар болгон кичинекей бир мончокту кымтып калгандыгы үчүн Пайгамбарыбыз жаназа окуудан баш тарткан. Мусулман бул. Мусулман болсо да мына ошол кымтып калгандыгы үчүн жаназа окуудан баш тарткан. Караң. Бүгүн баланча дагы кылып атат, мен дагы кылсам болбойбу дебеңиз. Биздин түп тамырдан барып үлгү ала турган жерибиз бул шарият. Бул Кур'ан-ы Карим, сүннөт, ижма, кыяс, айтор, ушул дин алына турган, үлгү алына турган биздин атайын таяна турган борбордук үлгүлөрүбүз бар. Бул Кур'ан-ы Карим, пайгамбарыбыздын сүннөтү, Абу Ханифанын тутунган жолу, айтор, динибизде сиз кээ-бир учурда мына ушул диндеги жүргөн адамдагы күнөө кылып коюшу мүмкүн, толук турда мүмкүн. Бул инсан бул. Андан үлгү алыштын кажети жок эч кандай. Ал бүгүн күнөө иш кылса, эртеге жакшы иш кылышы мүмкүн. Бирок сиздин үлгүңүз ислам болсун. Пайгамбарыбыз не деген? Аллах Таала не деген Кур'ан-ы Каримде? Аллах Тааланын тыйгандарынан тыйылып, пайгамбарыбыздын кылбаганын кылбастан, кылганын аткарып, сүннөтүн бекем аткарып, мына ошол дин иштерибизде бекем тура турган болсок, буйруса сиз менен биздин барар жайыбыз бейиш болот иншаллах. Келиңиз урматтуу тууганым. Бул элдин мүлкү, элдин акчасы, эл үчүн иштетиле турган байлык бул. Мына ошону элдин өзүнө жумшайлы. Колдон келсе, сиз дагы ошол очурунда кымтып калгандарыңыз болсо, ошону өз жолу менен чыгарып, Алла жолунда сарптап, жолоңдогу мектеп курганга, садик курганга иштетип салыңыз. Бул жакшы эмес. Мисалы,
ошол оорулуктан курулган курулуш дагы кабыл болбой калышы мүмкүн. Бирок башка эмнеге иштетесиз? Жолго иштетип салың. Бербең ошону бирөөгө бербең, мен деп же ооз ачар өткөзүп жүрбөңүз, же болбосом бирөөгө берип жедире көрбөңүз аны. Ал оорулуктан сиз эле билесиз, белки байкуш билбейт ал сиздин берип атканыңыз же эчтикти. Андан көрө Алла Таалага кайтып тобо кыла турган болсоңуз, мунун баарын мамлекеттин өзүнө кайтарып бериңиз, же тобо кылып, ошол жакшылык иштерге жумшай бериңиз. Буйруса, Аллах Субхану Тааlanын астында чоң күнөө менен барсаңыз дагы, эгерде бүгүн тобо кылып, бул иштердин баарынан кайтсаңыз, Алла Таала кечиримдүү, кечирет буйруса сизди. Келиңиз, чоң күнөөлөрдөн сактанып, жакшы амалдарда бекем болууну баарыбызга насип кылсын. Иннаху валию залика вал кадир алейх. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.